Коом пресс сайтынан алынган жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бишкектеги Ош базардан коронавирус жуктурган учур катталды. Базарды жабуу боюнча маселе каралып жатканын вице-мэр Азиз Салымкулов билдирди. Анын айтымында базар качан жана канча убакытка чейин жабылары жакынкы күндөрү билинет. Эгерде оор жугузгандар чыга турган болсо, аз күндө жабууга аргасыз болобуз деп соода түйүндөрдүн ээлерине эскертти вице-мэр. Ош базарды толугу менен дезинфекциялашат. Ал эми тазалоо иштеринин чыгымын базардын жана соода түйүндөрдүн кожоюндары төлөөсү каралат. Бишкек шаарында бүгүн афроамерикалык Джордж Флойдду колдоо митинги өтөрү маалым болгон, бирок акцияга бир эле адам келди. Активист Денис Реут Горкий аянтына жалгыз пикетке чыгып, өзүнүн жарандык позициясын билдирди. Мен бул жерге өз каалоом менен келдим. Митинг болорун социалдык тармактардан көргөм. Бирок көрүп жатканыңыздардай эле эч ким келген жок. Мамлекет тарабынан мыйзамсыз зордук зомбулукка дүйнөнүн бардык булуң бурчугунда жол берилбейт деп ишенем. Америкада, Кыргызстанда жана башка бардык өлкөлөрдө дейт ал. Акциянын тартибин көзөмөлдөө үчүн 3 милиция кызматкери келген. Уюштуруучулар коопсуздук максатында жана провокациянын алдын алуу үчүн митингди өздөрү токтотушкан. Эске сала кетсек, 25 майда 46 жаштагы афроамерикалык Джордж Флойд полицияга кармалып, милиция кызматкерлеринин колунан көз жумган. Анын өлүмүнө байланыштуу акциялар окуя болгон Миннеаполис шаарында башталган. Тез арада АКШ аймагына, андан соң башка мамлекеттерге да жайылууда. Бүгүн 10 июнда Жогорку кеңештин жыйыны жаңы 2 депутаттын ант берүүсү менен башталды. Борбордук трибунага ант берүү үчүн алгач Замирбек Эсенаманов чыгып, андан соң Бейшеналы Нурдинов ант берди. Маалыматка ылайык, Кыргызстан фракциясынын лидери Алмазбек Батырбеков жана депутат Руслан Чойбеков мандатынан ажыратылды. Замирбек Эсенаманов Руслан Чойбековдун ордуна, Бейшеналы Нурдинов Алмазбек Батырбековдун ордуна депутат болот. Бүгүн 10 июнда Кореядан Кыргызстандын 12 жараны Алматы шаарынын эл аралык аэропортуна учуп келишкен. Ал жактан алар атайын унаа менен Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлеринин коштоосунда Бишкекке алып келинди. Учурда бардык учуп келген жарандар бекитилген тартипте тийиштүү медициналык процедуралардан өтүү үчүн обсервацияга жаткырылды. 2020 жылдын 12 июнунан тарта Бишкек-Ош-Бишкек маршруту боюнча жүргүнчүлөрдүн үзгүлтүксүз ички каттамдары күнүнө 2 жолу жүргүзүлөт. Каттамдарды Тез Жет Атамекендик авиакомпаниясы ишке ашырат. Авиабилеттерди сатып алуу боюнча жүргүнчүлөр алдын ала авиакомпаниянын өкүлчүлүгүнө кайрылуусу керек. Аэропорттордун терминалдарына кирүүгө уча турган жүргүнчүлөргө гана уруксат берилет. Аларда коргоочу бет кап жана билеттери болушу керек. Бардык жүргүнчүлөр кире бериштен термометрден жана дезинфекциялык туннелден өтүшөт. Социалдык аралыкты сактоо үчүн аэропорттордо атайын белгилер бар. 10 июнга карата алынган маалыматка ылайык, Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын саны жалпы 2093-кө жетти. Алардын ичинен 409 медицина кызматкерлери. Илдеттен 1572 жаран айыкса, коронавирус жуктурган 26 адам каза болду. 10 июнга карата алынган маалыматка ылайык, Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын саны жалпы 2093-кө жетти. Алардын ичинен 409 медицина кызматкерлери. Илдеттен 1572 жаран айыкса, коронавирус жуктурган 26 адам каза болду. Биздин каналга жазылып, акыркы маалыматтар менен кабардар болуңуздар.